Саламатсыңарбы достор. PHP сабагын баштайын деп турабыз. PHP сабагына баштаардан мурда бир текст редакторго, PHP коддорун жаза турган бир текст редакторго ыктыяжыбыз болот. Ошону бул сайттан түшүрсөк болот. Sublime Text мен тандап алдым. Силер кааласаңар башка текст редакторду да колдонсоңор болот. Негизи Sublime Text мага көрө PHP үчүн ыңгайлуу бир текст деп билем да. Мен үчүн бул. Силер өзүңөр үйрөнгөн, өзүңөр үйрөнүп калган эгер текст башка текст редактор болсо ошону түшүрүп алсаңар болот. Бул жерден sublimetext.com адресине киребиз. Андан кийин download'га басабыз. Download'да мен мисалы Windows версиясы, меники мисалы Windows Portable version деген бар экен. Бул компьютерге курбай туруп эле иштетсе болот. Ошондой эле Portable версия 64 биттик Portable версия бар экен. Мен ушуну түшүрөйүн. Ушуну менен иштебиз. Анда Sublime Text Setup дейт. Уну прямой эле загрузкага түшүрөйлү. Андан кийин пока муну түшүргөнчө бул жерде дагы бир программага ыктыяжыбыз болот. Бул локальный серверге ыктыяжыбыз болот да. Анын үчүн да бир канча вариант бар. Мен бул жерде WAMP серверди тандап алдым. Open server деген дагы бар, WAMP server деген бар. Бул жерде wampserver.com адресине киребиз. Андан кийин бул жерде русский деген немени тандап алайлы. WAMP серверди орусчасын ачкандан кийин загрузкага басабыз. Загрузкада эки вариант бар. WAMP сервер 64 бит Apache бар экен бул жерде. Apache PHP 5.7.4 MariaDB PHP MyAdmin бар экен. Бизге керектүү option дейт. Жанагы жеке бит 64 биттигин тандап алайлы. Бул эки программа тең. Негизи неме мондай бир форм келет экен. Анан перейти прямой загрузка дегенди басып, прямой загрузкага эле өтөлү. Эң акыркы версиясыны жүктө дейт бул жерде. Сервер 3 465 мегабайт экен. Ушуну жүктөйлү. Мында баштатып коелу. Sublime Text'ти жүктөй берсин. Загрузкадан биз Sublime Text'ти setup куруп баштайлы компьютерибизге. Export context menu дейт. Context menu кошуп коелу. Sublime Text. Кошуп койсок болот. Install дейли. Өзү кичинекей эле программа тез эле куруп коет компьютерибизге. Так, Sublime Text куруптур. Мунун скрипт начальный экраны муну закрепить эте алайлы. На панель задачага да кошуп коелу. Бияктан басып иштетебиз. Так, Sublime Text'ибиз курулду. Эми WAMP сервердин установкасын кылайлы. Аны кандай кылабыз? Үстүнө басабыз. English, анан французский менен английский эле бар экен.
Biz English'ti tandайлы. Ondan keyin onu accept basайлы üstündөгүнү. Бул эме баягы юридический жагына эметип атат да, ушуну кабыл кыласыңбы деп. Кылабыз дейбиз. Next. Андан keyin read following important information. Onu деле окудук дейли. Андан keyin бул жерде C дискибиздин ичинде WAMP 64 деген папканы жасайт дагы. Бүтүн WAMP серверди ушунун ичине курат. Биз кийин PHP файлдарыбызды ушул жакта иштетебиз да. Так, бул жерде default installation'da biz PHP 5.6'ны koyduk eкен. Biz PHP'nin en akırkı versiyası 7'lарды da koşup koyalım. Tak. MariaDB'ni de kuram dep atat. Kuraversin. Biz MariaDB menen iştebeybiz. MySQL menen iştebeybiz. MySQL 5.7.8. 8. akırkı versiyasını kursun. Andan keyin default'ta PHP MyAdmin, adminler PHP sysinfoni kuram dep atat. Bunu da kuraversin özü. Tak. Paralel okşayt da. Negizi MySQL. Tak. Next deyli. Tak. WAMP server 64 deyt. Kuraversin. Tak, install deyli. WAMP serverda negizi işteş köp деле кыйынчылыгы жок. Бирок PHP'ni işletet. Kurup büttü. Default Internet Explorer will be used as browser. Default browser katары Internet Explorer'da ушуну тандайсыңбы дейт. Мен тандабайм деп коеюнчу. Notepad бар will be used text editor катары Notepad деген дагы text editor бар, ошону сунуштап атат. Do you want to Нет дейли. Анткени биз text editorубузду уже курдук. Sublime Text'ti. Так. 400 мегабайтты почти куруп койду. Андан кийин бул жака WAMP сервер өзү чыгыш керек негизи. Так, for example, instruction for poor utilizer correct WAMP server kuruldu. Kurup büttüm dep atat. Finish'e basabız. Так. Эми так, WAMP server. WAMP serverdi işletүү үчүн WAMP serverге басабыз. Андан кийин бир канча жолу момундай иштетиш үчүн бир канча жолу экранга кара эме чыгат. Андан кийин могу жер кызыл иконка чыгат. Андан кийин жашыл иконка чыгыш керек.
Бул жерде биздин антивирус бул менен блокировка кылып атат, токой деп кое береличи, иштетпейт. Бул биринчи кызыл күйөт, андан кийин оранжевый күйөт, андан кийин жашыл күйөт да WAMP серверчи. Жашыл күйгөндө демекки биздин WAMP серверибиз иштеп атат деген маанини түшүндүрөт. Муну бир неме текшерип көрөлү. Мисалга hello world деп туруп bir PHP faylı save kılaylı. Tak. Tak. Port. PHP. Biz bunu tak WAMP serverimiz kurulgan papkaga barabız. WAMP 64 деген papka болот. Сынын içinde андан кийин www деген papka болот. Бардык неме папка иштеп турган эмелерибиз ушу www'нын астында болуш керек проекттерибиз. Бул жерге bir проект ачайлы, создать дейли. Бул жерге PHP site жаңы bir проектибиz PHP сайттын içinde hello world demez bunu index de öyle koyacakçı. Index .php hep hello world'umuzdu saktaylı. Yemi bunu kantip işletiriz. Tak. Localhost HTTP двоеточие болот. Localhost geldi. WAMP serveribиздин негизги бети, ушунун астына биз эмне деп ачтык эле. Так. PHP сайт деп PHP сайт деп ачтык го. Hello World. Hello World'убуз келди. Демекки WAMP серверибиz иштеп атат. Ушуну менен бул сабагыбызды алгачкы PHP сабагыбызды бүтүрөлү.